Туура айтасыз. Бүгүн дыйкандарга, фермерлерге жардам кылуу максатында жер салыгынан бошотту. Туура көпчүлүк адамдар сүйүнүп кабыл алды. Туура. Же bunday сүйүнүчтөрдү, bunday жакшы сөздөрдү угуу элге аябай мындай сонун. Бирок ошол эле учурда таяктын эки учу бар. Мен айтат элем, бүгүн жер салыгынан бошотуу менен дотацияда турган айыл өкмөттөрдү, мындайча айтканда ошол жердин салыгы менен кичине иш жасап аткан айыл өкмөттөрдүн бир канча бюджети кыскарды. Бул бир. Экинчиден 1 гектарга 460-500 сомго жакын салык төлөнөт. Буну дыйкандар төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Төлөй алат. Бул болгону 100-200 гектар, 1000 гектарлаган жерлерде кайра бөлүштүрүү жерин аукциондон утуп алган гана бизнесмендерге жардам болуп калды деп айтам. Дыйкандардын ашып барса 1 гектар жери бар. Же болбосо кайрак жерден бир 5 гектар жери бар. Кайрак жерден бир 5 гектар жери болсо бир дыйкандын ага төлөнсө ашып барса 1000 сомго жетпеген акча төлөнөт. Ошол эле учурда мисалы мына түндүк менен түштүктү карап көрө турган болсок, мисалы Ош областынын жери бар райондордо суулуу жерден бир адамга 6 соток жер бөлүнгөн. Кайрак жерден 17 соток жер бөлүнгөн. Кээ бирки райондор бар, 4 адамга 1 соток жер бөлүнгөн райондор бар түштүктө. Мисалы Аксыда, Алабукада, Чаткалда, бизде Алайда, Карагулжада тегиз жерлери жок. Алар аябай кичинекей жерлерди алышкан. Алар үчүн бүгүн жердин салыгын төлөп коюш мындай проблема деле жаратпайт да. Биз тетирисинче жанагы чоң жерлерди иштеткен бизнесмендерге жардам берип атабыз да. Анын ордуна биз мынандай сунушта эми жер салыгынан бошоткондун ордуна аз камсыз болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген, көп балалуу үй бүлөлөрдүн электр энергиясын бекер кылып берсе, бул аябай сүйүнүчтүү кабар болмок. Сүйүнүчтүү кабар болмок. Азыр жер кысыр болуп калды деген сөз жок. Акыркы 5 жылдыкта жер кысыр калган жер жок. Бардыгы эгин талай, бардыгы эгилип атат. Кудайга шүгүр. Эгилип аткан жерде салык төлөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Тетирисинче Айыл чарба министрине мындай сунуш айтыш керек. Айыл чарба министри алдын ала прогноз чыгарып, 2022 жылы мынандай эгинди мына сортун эккиле. Эмдиги жылы мындайча айтканда 22 жылы мына нерселер дефицит болот. Деп дыйкандарга быйыл кабар бериш керек. Быйыл кабар бериш керек. Ошондо дыйкандар ошол нерсеге даярданат. Мисалы, бүгүн айыл чарба министри катары отурат. Же солярка алып барып бербейт дыйкандарга. Же жер семирткич азот алып барып бербейт. Же болбосо бир тренингтерди өтүп, будайдын мына сортун эккиле, же беденин манагы уругун алып келип эккиле деп же өздөрү алып келип туруп мына деп дыйкандарга алып барып бербейт да. Бул жерде азыр мен ачык эле айтайын, дыйкан мынабы айыл чарба министри дыйкандардын эмне кылып атканы тууралуу кагаздын гана үстүндө окуп коюп гана отурушат да. Күздө мынанча гектар жер айдады десе, деп сүйүнүп коет. Күздө мынанча гектар жерди неме оруп жыйнады десе сүйүнүп коет. Жазда мынанча гектар будай айдалды, күздө мынанча гектар будай айдалды. Ошол будай барбы жокпу? Маселе турат. Аны текшерген адам барбы? Жок. Дайыма областтан же башка жерден келген адамдарды бир 5-6 гектар айдап атат, 4-5 тракторда коюп коюшат адат боюнча. Ошо 4-5 трактор айдап аткан жерге алып барат. Ой, укмуш жыргап атыппыз деп, мен деп келе беришет. Мына ошо менен өзүбүздү алдап келип, бүгүн Кыргызстан 30 жылдын ичинде айыл чарба багытында иштерди аябай алсыздандырдык. Же тракторларыбыздын запчастары келбейт. Мисалы Белоруссиядан, Россиядан, Кытай мамлекетинен тракторлардын запчастарын мамлекет алып келип туруп райондорго бериш керек да. Мамлекет. Жок дегенде арзаныраак ошол трактористтер сатып алат эле да. Бүгүн коммерсанттардын, бизнесмендердин колунан сатып алып атат ол чойгон акчага. Элге барып 1 гектар жерди 5000 сомго айдайм десе эл чалкасынан түшүп атат. Туура элге да кыйын. Бирок мындай карасаң трактористке да кыйын.
Бүгүн солярканы паланча сомго куюп атат, запчасты паланча сомдон сатып алат, бирок айдайын деп барса, эл бааны көтөрбөйт. Анткени эл айдап аткан эгин Союздан бери айдала берип, Союздан бери жанагы жерди иштетүүнүн системасы өзгөрбөй, бүгүн айдаган будайыбыз өзүнүн түшүмүн, өзүнүн нормасын бербей калды. Анын үчүн жаңы будайдын жаңы үрөндүн жана будай сортторунун жаңы сортторун алып келиш керек болчу. Арпаныкын жаңы сорттору келиш керек эле. Бүгүн бир мындайча айтканда эч кандай экспертиза же болбосо эч кандай текшерилбеген чет мамлекеттен бизнесмендер алып келип атат будайды. Ага ишенип туруп дыйкандар алып туруп эгип атат. 6 ай бою күткөн будайы күздө түшүм бербейт. Мисалы мен айтайын, кээ бирки бизнесмендерге, мен бизнесмендердин бардыгын айтпай атам, кээ бирки бизнесмендер туура мисалы беденин жакшы уруктарын алып келишти. Американка дегенде эчтеке кошпой эле сээп коесуң, 1 жылда 5 жолу түшүм берет. Мурдагы Союз кезинен бери кайталанып аткан, 30 жылдан бери кайталанып аткан беден уругу бүгүн анын алдында түшүмсүз болуп калды. Себеби 1 гектар жерден, суулуу жерден 200-250 түк беде берген болсо, чөп, жанагы эски уругубуз. Бүгүнкү Американка деген уругубуз болсо, 400 түккө чейин беде берип атат. Бул деген мамлекет көрөшө турган. Айыл чарба министри көрөшө турган нерселер. Айыл чарба министринде адистер жок эсе бүгүн. Тааныш, куда сөөк, күйөө балам эле, кудам эле, өкүл балам эле менен ишке алган адамдардын көпчүлүгү бүгүн айыл чарба министринин авторитетин жокко чыгарып коюшту. Чыныгы адис көй, чыныгы ошол нерсени түшүнгөн адамдар бүгүн ишке кире албай, жөн гана жүрүшөт көчөдө. Мына ошонун негизинде бүгүн биз эгин талларыбызды мындайча айтканда жердин, мына топурактын составына эмне керек экенин түшүнбөй эле калдык. Ишенбесе, мен бүгүн дыйкандарга айта алам. Азоттон башка эчтекени беришпейт да. Мочавина, азот бүттү да. А балким ал жерге азот менен мочавинанын кереги жоктур. Анын лаборатория чыгарып берген айыл чарба министринин адистери барбы? Мына жериңерге кальций жетишпейт, мына жериңерге фосфор жетишпейт, мына жериңерге азот жетишпейт деп чыгарып берген бир лабораториябыз барбы? Ошол лаборатория толук кандуу иштейби? Маселе ушунда турат да. Анан дыйкандар жана эски түшүнүк менен азот себишибиз керек экен дейт дагы, азот алып келип сеп атат. Ал пайдасы тийип атат, тийбейт ал. Мочавина деген түрү бар, сеп атат. Анын пайдасы барбы, жокпу? Маселе ошондо турат. Жерлерибиздин бардыгы алкаш болуп бүттү. Арак ичкен алкаштардай эле жердин бардыгы алкаш болуп калды. Аны дем алдырыш үчүн, аны канча жыл дем алдырыш керек, кандай нерсе менен дем алдырыш керек, беде себеби же жүгөрү айдайбы? Мисалы, бүгүн Өзгөн районунда бардык эле жерлер шалы деп коебуз, күрүч айдалып кетти. Күрүч айдалган жерди кайра мурдагы калыбын алып келиш үчүн 10 жыл керек. Мына ошолорду 10 жыл эмес, 5 жылда же 2 жылда калыбына келтире турган бир нерсени ойлоп чыгыш керек да. Мына ошолордун бардыгы бүгүн айыл чарба багытындагы маселелерди бүгүн көтөрүшүбүз керек. Бүгүн биз президентке туура сунуштарды айтышыбыз керек. А президент ошол сунушту кабыл алып, туура иштеш керек. Мына ошондо биз туура багытта иш жүргүзгөн болобуз. Бүгүн маселе аз камсыз болгон үй бүлөлөр өтө мүңкүрөп жок болуп баратат. Жок болуп баратат дегеним, үйүнө кирсең көмүрү жок отурат. Жардамга муктаж. Көп балалуу үй бүлөлөр бүгүн пособие ала албай кыйналып отурат. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөр бүгүн өтө кыйын акыбалда. Алар пенсия алыш үчүн 6 айда бир жолу документ тапшырат экен. Же болсо 3 жылда бир жолу документ тапшырат экен. Документинин 2 айлыгын алмай сайын чечим чыгарып беришпейт экен. Бүгүн биз арам менен адалды айырмалабаган, бирөөнүн акысынан коркпогон элге айланып баратабыз да. Мына мени өкүндүргөн нерсе ошол. Ошондуктан президентибиз Садыр Нуркожоевич
жер салыгынан бошотуунун ордуна тетирисинче мен айткан аз камсыз болгон үй бүлөлөр, көп балалуу үй бүлөлөр жана мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөрдүн электр энергиясын жок дегенде бекер кылып коюш керек. Мына ошондо стимул болот. Жана көп балалуу үй бүлөлөр бүгүн пособие ала албай отурушат. Анткени анын үйүндө телевизору бар, холодильниги бар. А бирок ошол эле учурда 500 сом телевизор турат, 1000 сом холодильник турат деп эч ким айтпайт. Кээ-бирки базарларга, базар күнү базарлар болот, ошолорго чыксаң 500 сомдук телевизор аласың. 1000 сомдук холодильник аласың. Ана холодильник менен телевизоруң бар экен деп пособие бербей айткан ушул системаны жок кылыш керек. Бул бир. Туура. Экинчи, үйүңдө кайнатаң, кайненең пенсия алат экен деп пособие бербеген үй бүлөлөр бар. Мына ушуларды жокко чыгарыш керек. Ал пенсия үчүн ал адам 40 жыл иштеп өзүнө пенсия жыйнаган адам. Анын пенсиясына эч ким асылганга, эч ким акысы жок анын расчетун алганга. Өзүн менетет. Баланы төрөгөндөн кийин, ар бир бала төрөлдүбү, Кыргызстан милдеттүү түрдө пособие бериш керек, аны багыш керек. Ошондо Кыргызстан бүгүн биз 30 жылдын ичинде 1 миллион адамга көбөйгөн болсок, мына пособие берүү башталып, толук кандуу шарт түзүлүп берилсе, Кудай буйруса 30 жыл эмес, 10 жылда 2 миллионго көбөйөт. Биз мынандай глобалдуу чоң маселелерди унутуп коюп туруп эле майда чүйдөгө кирип кетип калдык да. Мына ошондуктан мен айтат элем, президентке ким кандай нерсени сунуштап кирсе дагы, биринчи же газетага бериш керек сунушун, эл колдобойбу, же интернет булактарына бериш керек, эл колдобойбу. Мына ошондон кийин жыйынтык чыгарып, анан президентке сунушту алып кириш керек. Ошондо президент туура мамиле жасалат жана туура кабыл алынат да. Ошондо элге жарлык чыгарганда дагы туура деп эл кабыл алат. Бүгүн ошол эле учурда бир адамды иштен кетире турмаса, мына иштен кетсем эмне болот? Же болсо мынага жанагы эмгек сиңирген артисттин беребиз ушу деп чыгып атпайбы интернеттерден? Бири айтып атат, бул болбойт, бири айтып атат, бири болот, бул жакшы экен, бул жаман экен деп атып, анан маселе чечилип атпайбы, туурабы? Ошондой эле мыйзамдын долбоорлорун, же болсо элге пайдалуу же зыяндуу бир маселелерди сунуштардын алдында интернет булактарынан кой бериш керек дагы, анан эл өзүнүн пикирин айтыш керек.